Улантау урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биз англис иштешебиз. Ооба, англис тили тууралуу биз маек курабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө студиябыздын коноктору WhatsApp English долбоорунун менеджери Чыңгыз Жапаров жана ошондой эле англис тили мугалими Акылбек Балтабаев бизде конокто. Саламатсыздарбы? Good morning. What's up? Кош келиңиздер студиябызга. Welcome in. Улантабербиз. Мен отуруп турам. Жакшы. Бүгүнкү күндө чет тилдерин үйрөнүү баягы суроо-талап абдан күч десек болот да, анын ичинде ушул англис тили. Сиздер кадимки эле баягы WhatsApp дегенде азыр ар бир адам баягы бул приложениени, бул шилтемени түшүнөт болуш керек. WhatsApp аркылуу англис тилин үйрөтүп жатасыздар. Кененирээк өзүңүздөрдөн уксак. Бул долбоор тууралуу. Yeah, of course. Tell me about your job. Бул идея биринчи Максат байке, Алекс, агайларыбыз, тренерлерибиз командада 3 кишибиз. Бирөөсү ошол Максат байке учурда Кытайда. Мугалимдерибиз Америкада окуп, ал жактан билим алып, иштеп, андан кийин Москвадан таанышканбыз. Максат байке ошол кезде Алекстер Лукойл, Газпром деген гигант компаниялардын администрацияларына сабак өтүп жүргөн. Анан ал жакта кыргыз мекендештер үчүн биринчи 2011 жылы чет тил деген тил борбору, Channel Language School деп Москвада ачылган. Атайын борбор болуп ачылган, Ал борбор ачылган. Анан учурда азыр Max деп коебуз, Максат байкенин кыскача. Ал Кытайда, Гуанчжоудо уже 3-4 жыл болуп калды окшойт. Ошол жакта биринчи анын идеясы десек болот. Ал жакта билесиздер, WeChat деген платформа бар, Кытайда көбүрөөк кенен колдонулган. Ошол WeChat аркылуу кытайларга, ал жакта башка улуттун өкүлдөрүнө сабак өтүп жүргөн. Анан ушул 2017 жылдын мартында Кыргызстанга келгенде биз сүйлөшүп, кеңешип, ошол платформа аркылуу англистин кыргыз мекендештерге кыргыз тилинде түшүндүрүү проектин ойлоп тапканбыз. То есть ишке ашыралы дегенбиз, негизи ойлоп табылган. Анан карасак бизде WeChat көп деле Кыргызстан боюнча кеңинен колдонулбайт экен. Анан бизде WhatsApp колдонулат экен. Бизде көбүрөөк айыл жерлеринен бери WhatsApp колдонулат экен. Ошого биз анан WhatsApp'тын мүмкүнчүлүктөрү билесиздер көп, аябай. Ошондон пайдаланып биз WhatsApp English дедик. Кытайда WeChat English деп эмекса, бул жакта WhatsApp English деп ачтык. Ошол 2017 жылдын марттын орто ченинен бери иштеп келебиз. Жакшы, кадимки эле WhatsApp аркылуу сиздердин группа бар, Группа бар. Бул жерде мен айтып өтөйүн, процесс кандай болот. Бизге негизи төлөм, каалоочулар төлөмдү берген соң, биз группага кошобуз. 2 группа болот. Ал жакта бир эле адам 2 группада болот, мындайча айтканда. Бирөөсүндө жалаң сабактарды жиберет, кыргыз тилинде түшүндүрмөсү менен, ал жакта Акыл байке менен Максат байке жиберет. Ал жактан анан экинчи группага кошконубузда, ал жакта уже көнүгүүлөрдү жасатат, берилген тапшырмаларды көрсөтсө болот, суроолор болсо аудио жаздырып, өздөрүнүн акцентин текшертсе болот. Биздин дагы мугалимдерибиздин бир өзгөчөлүгү, жолсом курсубуздун дагы бир башка бир курстардан өзгөчөлүгү, артыкчылыгы акцент сабагы бар да, accent training дейт, американский акцентте. Булар өздөрү биздин мугалимдер америкалык акценттин эксперттери десек болот да. Кандай, мисалы, бир кыргыз, жолсом бир адам Америкага барбай туруп, бир америкалыктай сүйлөй алабы дегендей бир суроону коюп, ошонун артынан изилдешкен да. Ошонун натыйжасында бир кыргыз ким эле болбосун Америкага барбай туруп, же америкалык бир адамды көрбөсө дагы ошону сүйлөткөнгө биздин мугалимдер колунан келет да. Мүмкүн экенин көрсөтө алат да, мындайча айтканда. Ар бир кыргыз айыл жеринесинен. Кээ бирлер айтат да, мисалы, орус тилди билбей туруп, англис тил үйрөнүү кыйынга турат. Жок, биз ага таптакыр кошулбайбыз. Биздин мугалимдер WhatsApp'тын кылган сөзү жана айтканда, айыл жерлерине чейин ар бир кыргызстандыкка
америкалык акцентти тез сүйлөй ала турган чалгы англис тилин үйрөтөм да. Сиздердин долбоордун башка артыкчылыгы кыргыз тилинде. Сабак өтүү, сабак алуу баары кыргыз тилинде жүрөт. Ошол эле айтып өттүңүз, WhatsApp'ты айыл жергесинде да колдонушат экен. Алар дагы албетте англис тилин баягы үйдө олтуруп эле эң башкысы убакытын дагы кетирбестен ошол баягы уюлдук телефон аркылуу үйрөнсө болот экен. Акылбек мырза, сиз өзүңүз мугалимсиз, Анан кандай болуп жатат? Мүмкүнбү анан баягы англис тилин толук үйрөнүп чыккандар барбы ошол долбоордун арты менен? Бизде 9 ай болду башынан башталгандан бери. 8 Биринчи группабыз, мисалы азыр где-то 10га жакын группаларыбыз бар. 8 айдан өтүптү, 9 айга жакын. Биринчи группабызда бир эже бар да. Ал бизге кошулуп, ал бир 6-7 айдан кийин өзү сабак берип баштады да. То есть ал бизге кошулган, анан бир 6-7 айдан кийин өздөрү жаш балдарга сабак берип баштады да, ал эже. Сабак өтүү ыкмалары кандай өтөт? Мисалы, бетме бет көрүшүп сабак өткөн ыңгайлуу да. Аябай жакшы суроо. Негизи мындай да, көнүп калганда биз сабакты кандай эле өтөбүз? То есть көп ушул системаны түшүнбөй калат да, концепциянычы. Кантип эле мен силерди көрбөсөм, бир жерде отуруп силер доскага жазганды көрбөсөм, мен сабак кантип үйрөнөм дейт да. Анан бизде ошол рамкалардан чыгуу да, негизичи ойлонуу мындай. Think outside the box деген бир англисче бир сонун выражение бар. Немеден баягы кашандын же коробканын сыртынан ойлон депчи. То есть биз көнүп калганбыз. Окуу, значит бул мектеп бизде чектөөлөр бар, же университет. илгертен эле. Обязательно ошол жерде үйрөтөт. Обязательно ошол жерде жакшы үйрөтөт деп неме болот. Ошолорду эске алып биз сабак жасаганда окуучуларда бир да суроо калбай турган кылып жасайбыз да. То есть анан мектепте үйрөткөндөн же университетте үйрөткөндөн алыстайбыз да. Мисалы үчүн сизге балким грамматика керек эмес да. Сизге балким тест тапшырып, тесттен жакшы болуу керек эмес да. Биз сизди жашоого даярдайбыз да мына. Мунунтип сүйлөйт, анан могул силерге керек эмес, мунол керек депчи. Эң токтор жерин үйрөтөбүз дагы. И ошондуктан бир видеого мисалы үчүн эң маңызы келет да. Анан жасаганда бир да суроо калтырбай турган кылып жасайбыз дагы. Жиберебиз. Окуучулар кабыл алып, максимально түшүнө турган кылып жасайбыз дагы. Анан суроолору болсо, анан discussion группка жазышат. Мисалы үчүн могуну түшүнбөй калдым деп, анан кайра. Негизи биз жасаган видеолор аябай мындайча айтканда көлөмдүү да. Аны бир жолу көрбөй, 2 жолу, 3 жолу көрүш керек. Негизи адам ушундай да. Бир нерсени мындай упускать этип калат. Бир нерсени байкабай калат. Анан кайра көргөндө биз баарыны салабыз да ошол видеогочу. Канча убакыт берилет окууга? Канча убакыт окутасыздар? Негизи мындай да. Мисалы үчүн сиз менен мен WhatsApp аркылуу сүйлөшсөм, мен сизге бир нерсени жөнөтсөм, сиз аны каалаган маалда көрө аласыз да. Туурабы? Мисалы үчүн чай ичип атып деле көрсөңүз болот. Маршруткада барып деле көрсөңүз болот. Үйдө отуруп телевизор көрүп атып деле көрсөңүз болот да. То есть каалаган маалда. Биз эртемен 10-11ге чейин жөнөтөбүз сабакты. Ошондон кийин ал видео ал колдонуучунун же ал окуучунун телефонунда дайым калат да. То есть кааласа бүгүн көрөт, кааласа эртең көрөт. Бирок биз окуучуларыбызга айтабыз, ошол замат көргүлө. Себеби кийин деле кайра көрсө болот. Просто жакшы жери мындай да, сиз мектепке барсаңыз же курска барсаңыз, бүгүнкү өтүлгөн материалды сиз эртең келип, мугалим айтып бериңизчи, кечээ эмне дедиңиз эле деп айта албайсыз да. Айтсаңыз болот, айтып берет. Бир жолу айтып берет, 2 жолу айтып берет. Анан үчүнчүсү айтат, сен окубайсың. А бул видеодо, мисалы үчүн бүгүн жөнөткөн видеону сиз 1 айдан кийин деле көрө аласыз да. Демек сиздердин группага катталган адам бир жолу төлөмүн киргизди, ошол бойдон сиздин группага кала берет, ошондойбу? Баягы бар да, атайын 1 ай окуду, кайра чыгып кетти. Ал бар, андайлар бар. Бизде андай Азыр сөзүңүзгө аралашып телефон чалуу бар экен, кабыл алып көрөлүчү. Көрүүчүбүз күтүп калбасын. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Мен угатабыз. азыр сиздердин передачаңыздарды көрүп атам, мага аябай жагып атат да ушул эмеңер WhatsApp менен аркылуу сүйлөшүүлөр. Анан сиздер менен кандай кылып байланышсак болот деген суроого жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Сизге рахмат.
Чоң рахмат. Биз эфирден соң байланыш Албетте. телефондорун сөзсүз түрдө алып, бизге WhatsApp аркылуу же түз байланышка чыгып койсоңуз, биз даректердин баарын толук түрдө сизге айтып беребиз. Анан суроону мындай кылалы. Анда сиздер маалыматты кандай түрдө жибересиздер? Демек, азыр жанагы суроого жооп берип койсун толук андан соң. макул. эмне деп атты беле? Неме? Эрежелери бар, Эрежелери боюнча. канча убакыт окуш керек, Бизде төлөм мындай. акы канча. Төлөм акы айына 1000 сом. Бул биздин анткени 3 кишибиз биринчиден, экинчиден биз жана программаны атайын интернеттен сатып алып жасайбыз да. Мындай программа балким мындай WhatsApp аркылуу англис тилин үйрөтүү десе элестетүү кыйын экен да негизи. Кантип эле депчи. Кыска мөөнөттө, мисалы 5-10 мүнөттүк видеолор жиберилет да күнүгө. Ал биздики анан бир эмеси плюс жагы көп нерсе өтүү эмес максатыбыз. Аз-аздан 5-10 мүнөттүк видеодон мисалы эсептегенде бир айда 80-100 видео келет экен да. Аз-аздан бирок унутпагыдай кылып үйрөтүү да. Бир айда ошол бардык сабактар сиңирген болсо, кыйла эле бир деңгээлге келип калат негизичи. Анан төлөм акы айына 1000 сом. Албетте бир айдан кийин чыгып кеткендер болот. Бир айда эс алып кайра кошулуп уланткандар болот. Кийинки группа. Бир айга 1000 сом, бир ай сиздердин WhatsApp аркылуу англис тилин үйрөндү, окуду, анан бир айдан кийин ал баягы группадан чыгып кетиш керек болот, Жок, ал мындай да. Мисалы үчүн биздин негизги программабыз 2 жылга чейин улана берет. То есть биздин программабызчы. Мисалы үчүн бизге бирөө 2 жыл келсе, биз мындайдан алыспыз да, английский 1 айында же английский 3 айда дегенден алыспыз. Биз более мындай реалдуу айтабыз да. Мисалы үчүн сен бир нерсени жакшы үйрөнүп, анан жашоого даяр болуш үчүн бир топ убакыт кетиришиң керек да агачы. Анан бизде основной курсубуз 2 жылга уланат. Каласа мисалы үчүн 3 айда, 4 айда, 5 айда өзү чечет да. Бизде мына артыкчылыгыбыз башка курстарда мына Чыңгыз Байке айтып кетти, мисалы action training дейбиз да. Ошол көбү ошону түшүндүрүп эле, ушундай турбайбы деп кээ бир учурларда акцентти үйрөнүп эле, мен ушинтип жүргөн экенмин, мен үйрөнбөй эле жүргөн экенмин, көрсө акцентти үйрөнүш керек экен да. Ошондо мен түшүнүп калат экенмин да деп туруп эле, анан бат үйрөнүп чыгып кетишет да. Мен болду, мен дальше мен өзүм кете берем депчи. Ошондойлор бар. Мисалы бир жыл окуган окуучу болгону үйрөнүүчү бизге 12 000 сом төлөйт экен да, бир жыл окуса. 12 000 башка курска бара турган болсо, биринчи жагынан 2,5 саат убактысы кетет да. Анткени 1,5 саат курс, барып келүүнү эсептегенде бир курска барып келүү үчүн 2,5 саат убакыт кетет күнүнө. Андан сырткары бир айына 3 000 же 4 000 сом төлөйт Бишкекте билесиздер курстарды. Ошондо биздики алардын 3-4 айына караганда биз ойлойбуз бир жыл катышкандагы да Убакыт тууралуу сүйлөп калдыңыз. Мисалы мен англис курстарына барып жүргөм да. Анан туура эле айтасыз, барып келүү жолу менен, анан сабакка катышуу менен орто чен менен 2,5 саат убакыт кетет. Анан сабак өтүп атканда да 1 саат ичинде сабак өтөбүз да. Анан сиздер эртең менен видеону жиберебиз деп атасыздар. Анан ал видеого суроолор сөзсүз түрдө пайда болот да. Суроолорду канча убакытта жибере алат сизге, же болбосо эртеден кечке суроолорду сиз менен такай сүйлөшүп турса болобу, убакыт ченемдери? Бизде ошондой мына 24 саат бою суроо мүмкүнчүлүгүңөр бар деп айтабыз да. Анткени ар ким бизде мисалы Америкадан, Германиядан, Польшадан, Туркиядан, Казакстандан, Кытайдан, Кореядан, Дубайдан ар жактан окугандар бар, кыргыз мекендештер. Балким четке чыкканда англис тилинин мааниси дагы да жеткенби? Жазылып окушат да. Анан сааттар ар башка да мисалы. 24 саат дегенин себеби ошол биз сабакты жибергенден кийин үйрөнүүчүлөр 24 сааттын ичинде карап чыкса болот да. Анткени саатына карап өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап иштегендер болот. Балким 6-дан кийин жумуштан барып карайт, же болбосо кээ бирлер жумушка чейин эртең менен карайт ар кандай. Бирок ар кимде суроо ошондо пайда болушу мүмкүн да карагандан кийин. Демек 24 саат бою сураганда 24 саат бою оперативно жооп бергенге аракет кылам. Жакшы, бүгүнкү баягы заман талабына ылайык келген, ылайыкташкан ушундай бир долбоор сиздерге чоң рахмат. Окуучуларыңыздар көп болсун. Буга чейин канча окуучуну окутуп чыгардыңыздар? 9 ай, 8 ай болду деп атасыздар. Учурда азыр 100дөн ашык окуучулар бар. Албетте биринчи жакынча өрөөбүздөн баштадык. Туугандар, таныштар да бар дегендей. Анан
келип кетип атып азыр эсептесек болжол менен 200-300 болот го дейм. Катарыңызга дагы бир окуучу кошулат. Сиздерге чоң Күтөбүз, рахмат. сөзсүз түрдө. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү сиздерге күндө рахмат. ар бир адамдын колунда уюлдук телефон бар, мүмкүнчүлүк бар. Демек, англис тилин дагы баягы үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. WhatsApp English долбоорунун менеджери Чыңгыз Жапаров жана ошондой эле англис тили мугалими бизде Акылбек Балтабаев конокто болушту. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Акча жагынан дагы арзан. 24 саат бою суроолорду бул эмне жетсин башка үйрөнгөнгө сөзсүз түрдө келиңиздер мен барып. Ооба, 2 саат бою биз менен чогуу болгон көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш күнүңүздөр жалаң гана ийгиликтер менен коштолуп, жемиштүү болсун деген тилекти айтабыз. Коштошобуз анда. Эшикте суук болсо да жүрөгүңүздө жылуулук сакталсын. Ооба, сиздер менен болгон Акмарал Аикова жана Расул Жумашев кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.